интернетте ошо этке караганда аялдардын эти арзан болуп кетти деген бир видеоңуз тарап кетти да. Бул качан, кандай максатта айтылган? Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Бұл те орозода айтылған сабақ. Анан ал кимдерди кытыгылап атат, кимдердин түн уйкусун бузуп атат, ал белгилүү эле да. Аялын жүгүндөй албаган, өзүнө таандык болгон, никелеп алган аялынын денесин жаба албаган эркектерди, анан денесин жапкысы келбеген аялдарга аябай катуу тиет. Аябай катуу тиет. Өзүңдүн апаң, үлкөңөр турасыңар, апаңар, эжеңер, карындашыңар, кызыңар, жубайыңар жоон санын бирөөгө көрсөтүп жүрсө жакшыбы? Сенин намысың барбы жокпу ошон? Намысы жоктор бул жаңылыкты үстөккө босток кылып көбөйтө берет, ырбатып. Намысы барлар дароо угуп, аны жүзөгө ашырып жашайт. Бул айтылган сабак кимдир бирөөгө камчы болсун деген тарызда айтылган. Аны мен ичимден токуган эмесмин. Ал сабактын темасы Алланын алдында сиздин салмагыңыз канча деген тема. Минбар медиага кирип ошол сабакты чукулап көргүлө. Ар бир инсандын өзүнүн салмагы бар. Алланын алдында салмагыбыз канча болсо, элдин алдында салмагыбыз ошончо болот. Ошондуктан кээ бир алымдар айтат. Мен Алланын алдындагы өзүмдүн баркымды, өзүмдүн минип жүргөн эшегимдин эле мага кылган мүнөзүнөн билип алам деген. Эшегим мага баш ийбей атса, демек мен Аллага бир жеримден жаза басып тай кылдым. Аллах мени эшегим аркылуу жазалап атат деп, ошондон эле тоба келтирип калам деп атат. Азыркы базардагы эттердин кымбаттаганы ал эне болгон, эже болгон, жеңе болгон, жубай болгон, кыздарыбыз болгон аялдардын денеси арзан деген, алардын денесин бөлөк салак кылып сатуу эмес. Алардын денеси тор болгон кийимдерден, жыртык болгон, айрык болгон кийимдерден көрүнүп, кадыресе эркектердин бүт иммунитетин түшүрдү. Арзан болгон ушул да. Азыр чындап айтканда эркектердин сойкуканага барышы керек эмес. Жөн эле көчөгө чыксаң аялдардын денеси көрүнүп атат. Ушул тарызда айтылган сабак. Бөйлөктөн шыйрак чыгарып аны жаңылыкка чыгарып, анан тияка чыгарып, аны бияка чыгарып, жинди жүгүрүк кылбай эле уккусу келген адамдар жөн уга берсин. Уккусу келбегендер укпай эле койсун. Жөн эле бул камчы кимдир бирөөгө. Ушул. Ушул маселеде эркектердин өзүнүн дагы жоопкерчилиги бар жокпу? Сиздин сөзүңүз. Эркектердин жоопкерчилиги бар. Аял затынын кийген кийиминен анын күйөөсүнүн намысы билинет. Аял затынын көчөдө кийген кийиминен анын күйөөсүнүн намысы билинет. Мисалы мен тойго барат. Жубайын эстип алып барат. Анан досу менен учурашат жанагы эркек. Анан жанындагы жубайы дагы ошол досу, ошол күйөөсүнүн досу менен учурашып, чопулдашып өбүшүп кирет. Сенин аялыңдын бети сага гана адал. Сенин аялыңдын көкүрөгү сага гана. Сенин аялыңдын саны сеники, аны сен никелеп алгансың. Бирөөгө кадимкидей эле арайымдыга бергенде берип атасың да. Өбүшүп, кучакташып. Сен отурсаң, сенин жаныңдагы жубайыңа башка эркек келип, досум, аялыңды берип тур, кичине вальске түшүп алайын. Ушул кантип болсун эй? Сен өзүңдүн телефонуңду бирөөгө берип коюп, аркасынан жүгүрүп барасың го. Минип аткан машинаңды бирөөгө берип, жакшы элеби? Эч жериң сызбадыңбы? деп сурайсың. Неге аялыңды ошончолук коргобойсуң деп атам да мен. Мен ошол кыргыз аялын, энелерди намыска чакыруу максатта ошентип айттым. Сиздин сөзүңүздү көпчүлүк аялдарды шылдыңдоо же мындай кадыр баркын жерге уруу сыяктуу кабылдап атат да азыр ушул тапта. Ошого мындай кандай айтат түшүнүп? Ар бир адам өзүнүн баягы билим көрөңгөсүнө, түшүнүгүнө жараша кабыл алат.
Кимдир бирөөнүн ою ийри болсо ийри кабыл алат. Кимдир бирөөнүн ою түз болсо, ниети жакшы болсо, түз эле кабыл алат. Мен мисалы кыргыз аялдарынын намысына тийип, аларды кийимчен кылайын деген таризде айттым. Мисалы коомдугунада азыр маршрутка көпчүлүгүбүз минбей калбадыкпы? Эми эле орун берейин десең, тескери карап турган. Мындай бери келген апага орун берейин десең, жанындагы баягы 18-19 жашар кыздан дагы төмөн түшүп кийинип алган да. Эми 70-теги аял деген шым кийбейм да, узунураак кийинсе эне катары бааланат да, апа катары сыйланып урматталат да, мисалы. Мейли ал шым кийгени мейли кие берсин. Бирок мен айтып аткан ал денесинин 3/1 бөлүгүн ачып көрсөтүп койгон апалар, энелер, эжелер, аял заты жөнүндө айтып атам. Ошол мага ошол эле бир кыргыз эркектин карындашы болот, эжеси болот, жубайы болот. Кайсы бир мисалы бакчага барып жаткан келечектен үмүт, чоң үмүт кылып чоңоюп келе жаткан бир кичине бир наристе уул кыздын апасы да ошол жарым жылаңач жүргөн. Качангаcha биз ушинтип жарым жылаңач жүрөйлү? Намысыбызга келбейбизби? Уй деле өзүнүн куйругу менен жабат го жапчу жерин. Биз адамбыз дага караганда. Мен бүгүн кыргыз кызына, кыргыз келинине, кыргыз аялына күйбөсөм, сен күйбөсөң, тиги күйбөсө, бул күйбөсө, мыскылдап чыгат анан кийин. Жаңылык жок жерде бөйрөктөн шыйрак чыгарып көбөйтө берет. Эмне кылалы? Намысы барлар түшүндү. Намысы жоктор үчүн жакшы эле жаңылык. Кыскача. Бүгүн ошо мусулмандар дин башкармалыгы азыр маалымат каражаттарына берди да, сиздин сөзүңүздүн төркүнүн териштиребиз депчи. Эмне деп айтат элеңиз? Териштиргенге толук укугу бар. Анткени баягы диний идара ал баарыбыздын башыбызда турган жетекчилик. Бирок териштирерден мурда теманы толук көрүш керек. Ал жерде темада сиздин Аллахтын алдында баркыңыз, салмагыңыз деген тема. Ошонун ичинен булар кыркып алышкан. Өзү негиз ушундай. Мисалы мен анда айткам. Ислам алымдар айтат. Акыркы жылдарда кар деген өз учурунда жаабай калды. Жамгыр деген учурунда тамчылабай калды. Эмнеден десе, жер бетиндеги эркек аялдардын уяты намысы кеткенинен, кайсы бир коомдо уят, намыс кете турган болсо, анда тамчыда тамчылабайт. Кар да өзүнүн угунда жаабайт. Пайгамбардын өзүнүн хадиси бар. Мисалы, мен мисал катары айтайын, ошо окшоштуруп. Кайсы бир коом Алланын буйругун аткарбай, тыйганынан тыйылбай, Алланын өкүм катары көрбөй жашаша турган болсо, Аллах Таала ал коомго сырттан билинбеген бир душмандарды киргизет. Дос катары киргизет. Ал сырттан кирген, дос катары кирген душмандардын бүт баары ошол Алланын буйругун аткарбай, тыйганынан тыйылбай жүргөн коомдун кылымдар бою катылып келген кендердин бүт баардыгын өздөрүнүн макулдугу, уруксаты менен ташып чыгып кетет деген. Бизде болуп атабы ушул? Жок, болуп атабы? Болуп атат да мисалы. Ушуга окшош эле өкүм ушул. Жок, ар бир адам өзүнүн эле вазыйпасын аткарса, эч ким күнөөлүү болбойт. Ар бир адам өзүнүн вазыйпасын аткарыш керек. Мен жана айтып өттүм го. Карындашыңды өзүңдүн жатындаш карындашың катары колдошуң сенин милдетиң да. Кыска кийсе узун кий деп. Бул сенин милдетиң, болду айттың. Эми ошону агам айтты эле көрсө туура эмес экен да. Салтка деле туура келбейт экен, динге деле туура, биздин үй бүлөлүк маданиятка туура келбейт экен деп узун кийиниш сенин карындашыңдын вазыйпасы. Туурабы? Болду, сенин өзүңдүн вазыйпаңды аткардың, ата катары мисалы кызың айтасың, жубайың айтасың, мисалы күйөөс катары. Анан ортодо чагымчы бир топ бар. Жөн эле тынч эле жашап жаткан эркек аялды, же болбосо мусулман коомчулукту удургутуп эле өзүнчө эле бир жаңылык таппай калганда ушуну бир чыгара койбойлубу? Давайте ушул жерден бир өзүбүздүн даңкыбызды көтөрүп албайлыбы? Өзүбүздүн мына баягы катталуучуларыбызды көбөйтүп албайлыбы? Ушул жерде бир мындай бренд жасай койбойлубу? Элге тааныла койбойлубу дегендеги эле бир чагымчылдык да. Чагымчылардын аягы эч качан узарган эмес. Эч качан кадыр барып көтөрүлгөн эмес. Мен мисалы ал сөздү өтө жакшы ниетте айткам. Өтө жакшы ниетте айткам. Намысына келтирүү. Тил камчысы да, илгертен сөз баккан элбиз кыргыздар. Сөз менен камчылап коеюн. Намысы барлар кичине этегин узартсын деп. Бүгүн мен мисалы макул айтпайын.
машиналарын жүрө берейин. Кайерге чейин ачат экен ошо аял жатып денесин көрүп жүрө берейинчи, тегиле коеюнчу. Айтсам дагы жабып албасын дей турган болсом да жүрө бермекмин да. Тескерисинче мен намысыма келип ошол мен булар апа эле. Булар элечекчен келе жаткан, этеги узун. Карт тарыхты карыткан бир эски элбиз. Эзели мисалы тиги Курманжан атка энелерибиз, Жаңыл мырзалар теги балтырын көрсөтпөптүр. Бүгүн эмне болуп атабыз биз мисалы? Ошону айтсын, ошого теңештирсин, ошону менен мисалы теңештирсин, менин сөзүмдү. Анан акылына келет.